Ассаламу алейкум замандаш, ассаламу алейкум достор. Кутман күнүңүздөр менен. Кайрадан эле бактабыз. Алдыбыздагы көчөт 3 жаштагы Шабдалы көчөтү. Шабдалы, гилас, алма, өрүктүн бардыгы жалбырак төгүүчүлөргө келет. Бул деген сөз кышка даярдана турган көчөттүн белгиси. Кышка көчөттү кантип даярдоо керек? Бүгүн туугандар мына ушул боюнча сөз кылабыз. Кадимкидей көчөттүн азыгын бериш керек, суун бериш керек, акташ керек. Орулуу бутактарын алыш керек. Мына ошондой иштерди жазында эмес, күзүндө жасаган. Ыңгайлуу дагы, пайдалуу дагы. Эрте жазда билесиздер, жаан көп башталат. Демек, микроорганизмдердин өнүгүшүнө шартты көбүрөөк түзөт. Жайында көчөт так маңдайынан үстүнөн күн тийсе, күзүндө жана кышында көчөткө көрүнүп тургандай кыйгачынан күн тиет. Бул көчөттүн кабыгынын күйүшүнө алып келет. Же иммунитеттин бузулушуна, көчөттүн оорушуна алып келиши мүмкүн. Желим оорулары, көчөттүн жарылышы жана башка оорулар мына ушул себептен пайда болот. Же суугуруу, кышта суу куруп кеткен дагы мына ушунан болушу мүмкүн. Туугандар, эгерде көчөт жаңы тигилгенде көчөткө азык берилип, заправка болбогон болсо, анда көчөткө көбүрөөк бериш керек болот. Дагы бир эсте тутуучу нерсе, жердин күрдүүлүгүн, жердин семиздигин сөзсүз эске алыш керек. Эгер таштактуу, кумдуу топурак болсо, ага азыраак берилет, көбүрөөк берилет. Кечиресиздер. Эгерде жерге салынган болсо, жер күрдүү болсо, анда азыраак берилет. Мына ушул 3 жаштагы көчөткө канча азык берилиш керек? 1 квадрат метр жерге 60 грамм калий, 90 грамм фосфор, 60 грамм азот берилет. Мына ушул 3 жаштагы көчөттүн аянты көлөккө түшкөн жери 4 метр квадрат боло турган болсо, анда 4 жерде 6, 240 грамм, 300 граммга чейин НПК берсеңиздер болот. НПКны билесиздер, жакшы түшүнөсүздөр, айтып келатабыз. Азот, калий, фосфор, макроэлементтер. Эң көп көчөт керектей турган элементтер мына ушулар. Мына ушуну бериш керек. Кыкка келе турган болсок, эгер күйгөн көң же гумус боло турган болсо, мына ушундай көчөттөргө 25 килограммдан 30 килограммга чейин берсе болот. Бул жерде дагы эске ала турган нерсе, гумустун составын сөзсүз караш керек. Эгер азоту көп боло турган болсо, анда азыраак бериш керек. Күзүндө бул көчөттөрдүн кышка болгон даярдыгы башталат. Булар өзүнө кантты көбүрөөк топтойт. Кантты жерден алуу үчүн көчөткө фосфор деген элемент зарыл болот. Мына ушул кантты жогорго тартып чыгаруу үчүн калий кызматка келет. Транспорттук ролду калий аткарат. Кийинки жылда жазында бере турган мөмөнү быйыл мына ушул бүчүрлөр толук калыпка келип алды. Мына ушулар жакшы сакталыш үчүн азот керек болот. Мына туугандар, мына ушул элементтерди күзүндө бере турган болсок, бул кыштан көчөт оорубай чыгат дегенди түшүндүрөт. Азыр мына ушул жалбырактардын учунда, жаш бутактарда ак кебер оорусу жана башка бурама оорулары сакталып турат. Бул жерде споралары бар. Мына ошол споралар эрте жазда булар жаңкире баштайт. Күн жылыды дегичи булар өзүнүн аракетин баштайт. Ошон үчүн мына ушундай убакта дарылоону баштаса болот. Фунгицидтер менен же болбосо мочавина азот менен 5% чачып кое турган болсоңуз, жалбырак менен кошо жерге түшкөн оорулар дагы өлүп жок болот. Азыр биз дарылабайбыз, астына мынандай жалбырактар түшөт, оору кошо түшөт, кышы менен жылуу жерде сакталып, жазында курт кумурска менен кайра тарай баштайт.
үстүнө чыгат, башкага барат, чымындар таркатат, арылар таркатат. Ошентип оору кайрадан таркала баштайт. Күзүндө дарыланганда көчөт 70-80% жазга караганда пайдалуураак. Биз бир эле жыл дарылоо менен вирустардын бардыгын өлтүрүп коебуз деп ойлойбуз. Жок. Вирустардын да өзүнүн туруктуулугу бар, бекинип калганы бар, тийбегени бар, чала дарыланганы бар. Мына ошентип отуруп эффект кайра булар көбөйө баштайт. Азыр көрүп турасыздар, күн кыйгачынан тийип атат. Көчөт түз турат, күн кыйгачынан. Демек, азыр түз тийип атат. Кышында же күзүндө булардагы зат алмашуу жайлашат. Сокодвижение буларда жайлап калат. Мына ушул учурда күнгө күйүү. Күндүзү ысыйт, кеч сууйт, тоңот. Мына ушулда көчөттө жарылуу пайда болот кабыгында. Же ичинен дагы. Мына ушинтип желим оорусуна алып келиши мүмкүн. Же көчөттүн суукка чалдыгышына алып келиши мүмкүн. Натыйжада кийинки жылга көчөт ооруп калуу ыктымалдуулугу болот. Ошон үчүн көчөттү мына стволдон тартып, үстүдө кронага чейин, бутактарына чейин дарылап койсо өтө жакшы болот. Кантип дарылаш керек? Кадимки акиташ менен актап койсоңуз болот. Акиташка кошо бордос суюктугунан 1% мед тузунан аралаштырып койсоңуз болот, жез тузунан. Мына ошол иштерди аткара турган болсок, бутап, кесип, актап, дарысын берип, азыгын берип кое турган болсок, биз негизинен жазында кыла турган иштердин көпчүлүгүн күзүндө эле бүтүрүп алабыз. Азыр элдердин көпчүлүгүнүн колу бошоп калды. Мына ушундай иштерди аткарышыбыз керек болот. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.